Саламатсыңарбы, урматтуу жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тест тапшырмаларын кандай аткаруу керек экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Алгач тесттин түзүлүшү, анда коюлган талаптар жана суроо тапшырмалардын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Англис тили боюнча тесттеги суроолор мектеп программасы боюнча түзүлгөн жана лексикалык грамматикалык материалдарды камтыйт. Тестирлөөнүн негизги максаты бул бир гана лексикалык грамматикалык материалдарды билүү деңгээлин текшерүү менен гана чектелбестен, ошол эле учурда урматтуу бүтүрүүчүлөр, ар бириңерден жогорку билим алууга болгон жөндөмүңөрдү, тактап айтканда ой жүгүртүп, салыштырып, анализдеп жана ойлонулган туура жыйынтык чыгара билүүңөрдү дагы текшерүү болуп саналат. Андыктан англис тили боюнча тест 40 лексикалык грамматикалык суроодон, 2 тексттен жана ага карата берилген 10 тапшырмадан турат. Белгилей кетсем, ар бир суроого туура жооп берүү үчүн берилген суроону көңүл коюп окуп чыгып, жана анын маанисин түшүнүү зарыл. Анткени тесттеги суроолор ар кандай болушу мүмкүн. Ал эми азыр биринчи тапшырмага көңүл бөлсөк. Биринчи тапшырмада суроо сүйлөмдөн турат. Numbers are for machines, сызыкча, бош орун, names are for people. Жана бул сүйлөмгө карата тапшырмадан турат. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Алгач берилген сүйлөмдү окуп жана маанисин туура түшүнүүбүз керек. Numbers are for machines, names are for people. Бул сүйлөмдүн мааниси төмөндөгүдөй. Машиналардын номерлери бар, адамдардын аттары бар. Сүйлөмдүн маанисин түшүнгөндөн кийин сүйлөмгө карата берилген тапшырманы которобуз. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысын жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонуу керек? Ой жүгүртүп көрөлү. Сүйлөм бири-бирине карама-каршы коюлган эки бөлүктөн турат. Андыктан ушул карама-каршылыкты билдирген сөздү бизге берилген варианттардын ичинен табуу керек. Жооптун варианттарына кайрылабыз. A. That's why. Андыктан, ошондуктан. B. Because. Анткени, себеби. A жана B варианттары себеп-натыйжа байланышты көрсөтүшөт жана туура келбейт. D варианты that, эмне. Бул багындыргыч байламта жана багындыргыч байламта багыныңкы сүйлөмдү башкы сүйлөм менен байланыштырат. Андыктан бизге берилген сүйлөмгө ылайык келбейт. Туура жооп C варианты болуп эсептелинет. Себеби and байламтасы эки мааниге ээ. Биринчиси жана, ошондой эле карама-каршылыкты билдирген экинчи мааниси ал эми. Толук сүйлөм төмөндөгүдөй болот. Numbers are for machines and names are for people. Машиналардын номерлери бар, ал эми адамдардын аттары бар. Биз көңүл бөлө турган дагы бир нерсе бул суроолордун берилүү формасы. Алардын бир нече варианттары бар. Ал эми бирден бир көп кездеше турган вариантты биз жогоруда карап өткөн тапшырмада токтолдук. Дагы бир жолу бул суроону кайталасам. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысын жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонуу керек? Ал эми азыр төмөндөгү дагы бир мисалга токтолсок. No cycling on the footpaths.
Бул сүйлөмгө карата тапшырма төмөндөгүдөй. Where would you probably see the notice given above? Жогорудагы белгини сиз кайсы жерден көрүүңүз ыктымал? Жооптун варианттары төмөндөгүдөй. A. On a tennis court. Tennis кортто. B. In the underground. Метродо. C. On a motorway. Автожолдо, шосседе. D. In a park. Паркта. Ой жүгүртүп көрөбүз. Жогору жакта берилген белги төмөндөгүдөй которулат. No cycling on the footpaths. Жөө жүрүү жолчолорунда велосипед тебүүгө тыюу салынат. Жөө жүрүү жолчолору A. On a tennis court. Tennis кортунда. B. In the underground. Метродо болбойт. Андыктан бул варианттар туура эмес. C. Автожолдо. On a motorway. Автожолдо биз жөө жүрүүчүлөр үчүн жөө жүрүү өткөлдөрү гана болорун билебиз. Андыктан C варианты дагы ылайык келбейт. Туура жооп D варианты болуп эсептелинет. In a park. Паркта. No cycling on the footpaths. Ал эми тестте логикалык ой жүгүртүүгө багытталган суроолордон сырткары мектеп программасынын негизинде англис тилинин грамматикасын билүү боюнча суроолор дагы берилет. Ал суроолорго биз төмөндөгү мисалдардан токтолсок. Which of the underlined parts of the sentence given below must be changed to make it correct? Төмөндө берилген сүйлөмдөгү асты сызылган сүйлөм мүчөлөрүнүн кайсынысы катасын оңдоо үчүн өзгөртүлүшү керек? Which of the underlined parts of the sentence given below must be changed to make it correct? Сүйлөмдү окуйбуз. When going out on special occasions, my elder sister likes dress up. Менин улуу эжем атайын уюштурулган салтанаттуу кечелерге сары кеч кийим кийип барганды жакшы көрөт. Бизге берилген варианттарды анализдеп көрсөк, A варианты. Бул варианттагы going out, сыртка чыгуу, туура. Анткени when сөзүнөн кийин герунди колдонулушу мүмкүн. Мисалы, бир мисалды карап көрөлү. When doing my homework, I listen to music. Үй тапшырманы аткарып жатып, мен музыка угам. Кийинки вариант, B вариантын карап көрсөк, special occasions, атайын уюштурулган салтанаттар, кечелер. Бул кадыресе сөз айкашы, тактап айтканда, сынаттооч жана зататооштун көптүк санында турат. Андан кийинки вариантты карап көрсөк, D варианты up. Dress этиши менен айкашып, башкача айтканда to dress up, сары кеч кийинүү, этиш сөз. Бул варианттагы туура вариант болуп эсептелинет. Ал эми биз катаны табуучу туура вариант C варианты болуп эсептелинет. Башкача айтканда бул вариантта берилген сөздү биз катасын таап алмаштырышыбыз керек. Себеби бизде англис тилинде белгилүү болгондой, белгилүү бир гана этиштер бар. Кайсыл этиштер? Мисалы, like жакшы көрүү, want каалоо, decide чечим кабыл алуу жана башка ушул сыяктуу этиштерден кийин infinitive, башкача айтканда этиштин баштапкы аныкталбаган формасын колдонуу керек. Ал эми инфинитивдин көрсөткүчү бул to бөлүкчөсү. Ал эми бизге берилген сүйлөмдө to бөлүкчөсү жок, андыктан сүйлөм туура болуш үчүн бул катаны оңдоо керек. To.
Ал эми азыр толук сүйлөмдү окусак. When going out on special occasions, my elder sister likes to dress up. Ал эми биз жогоруда тестте кездеше турган бир нече суроолорду карап өттүк. Ал эми дагы биз көңүл бөлө турган дагы бир нерсе, бул суроолордун дагы бир түрү Рим цифрасы менен түзүлгөн суроолор. Бул суроолорго жооп берүүдө грамматикадагы билимди талап кылуу менен бирге, ошондой эле тилдеги фактыларды салыштырып, анализдей билүүнү дагы талап кылат. Андыктан биз төмөндөгү мисалга токтолобуз. In which of the sentences given below does the underlined word mean upper part of something or somebody? Төмөндөгү берилген сүйлөмдөрдөгү асты сызылган сөздөрдүн кайсынысы бир нерсенин же бирөөнүн баш жагын билдирет? Биринчи сүйлөмдү окусак. Two heads are better than one. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Экинчи сүйлөм. The sudden head wind didn't let the athlete set the world record. Каршы соккон шамал спортсменди дүйнөлүк рекорд койгонго мүмкүндүк берген жок. Жана үчүнчү сүйлөм. The hosts welcomed her guests standing at the head of the stairs. Үйдүн кожойкеси конокторду тепкичтин башында туруп тосуп алып жатты. Жана акыркы төртүнчү сүйлөм. Nick's aunt is the head teacher in his school. Никтин эжеси ал окуган мектепте директор. Берилген жооптун варианттары. A. Биринчи, экинчи жана төртүнчү гана. B. Биринчи жана үчүнчү гана. C. Биринчи жана төртүнчү гана. D. Экинчи жана үчүнчү гана. A жана D варианттары ылайык келбейт. Анткени аларда каршы соккон шамал деп которулган head wind сөз айкашы камтылган экинчи сүйлөм бар. C варианты туура боло албайт. Себеби ал head teacher, директор деген маанини берген төртүнчү сүйлөмдү камтып турат. Андыктан туура вариант болуп B варианты саналат. B вариантында биринчи жана үчүнчү гана деп турат. Андыктан ушул вариант туура болуп саналат. Себеби бул сүйлөмдөрдө had сөз төмөнкүдөй маанилерге ээ болгон эки сүйлөм көрсөтүлгөн. Биринчи сүйлөмдө two heads are better than one. Дененин жогорку бөлүгү баш жана үчүнчү сүйлөмдө the hosts welcomed her guests standing at the head of the stairs. Үчүнчү сүйлөмдө тепкичтин жогорку бөлүгү. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тесттеги айрым бир тапшырмаларды талкуулап өттүк. Биздин жолугушууларыбыз сиздерге жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда жана андагы тапшырмаларды аткарууда жардам берет деп ишенебиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта болгула.